Ого, туғандар, мен сіздерге азыр Ош шарынан Болгонадағы Ақтілек Кич районунан өтө сонун үйдү таап койдум да. Жашоого ыңгайлуу, бардык шарттары каралган. Жолдун бою биринчи линия туғандар. Адрестерге келе турган болсок, Ош шаары Ақтілек микрорайон. Бул жер 7-көчө 17-үй деп аталат. Жалпы аянтым мына ушул жер 6 сот экен. Туғандар, эми мен бир нерсени эсиңиздерге сала кете турган болсом, азыр Ақтілек микрорайонунан именно ушул жерлерден эч кандай бир дагы үй сатууга чыга элек. Сатылбайт дагы, пустой чек дагы жок. Жакын күндөрдө мына ушул кызыл китеп сиздердики болуп калышы мүмкүн. Анда эмесе таңдар, видеону аягына чейин тамаша кылыңыздар. Жаккан болсо видеого лайк басып, анан жакын досторго жөнөтүп туруңдар. Бисмиллахиррахманиррахим деп келгенде эле, мынакей достор, түз эле кирип келебиз. Жалпы аянты 6 сотик, мына жакта оң жакта 2 бөлмөлүү мына ушул жерде временкасы бар. Бул үйдүн баардык тарактары, тосмолору тосулган. Мына ушул жерге 24кө 7 күн түн дебей мына ушул жерден таза ак буранын суусу агып турат экен. Напор менен чыгып атканын көрүп атасыздар утугандар. Охо, эгин тегиндерди бе мына ушул суу менен сугара бересиздер. Үйгө келе турган болсок, узуну 11 метр, туурасы 10 метр экен. Жалпысы ичинде 5 бөлмө бар экен тугандар. Жүрүңүздөр. Мен азыр эшиктин алдын көрсөтүп турган болсом, мына ушул жерде кичинекей сөрүлөрү, тамак пышыра турган жерлер бар экен. Бул жерде летний деп койсоңуздар болот. Эгерде түп түзгө барган болсоңуздар, ал жакта ажаткана бар. Тугандар, эгерде үйүңүздөргө мына ушундай жакшынакай гүлгө окшош шүпүрүн ээп койгон болсоңуздар, үйдүн көркүн ачып турат экен. Келиңиздер. Бак тарактары эшигин алдына так примерно бир 7-8 кокон гүлас бар экен, 1-2 өрүк алма дагы бар экен. Эжебиз Роза гүлдү аябай жакшы көрөт окшойт. Мына ушул жерге гүлдөрдү сонун кылып ээп коюптур. Бул гүлдөрдү биз бир гана Дубайда көрчү элек. Актилекте дагы өсөт экен көрсөң. Мына ушул жерге шеп бир 3-4 бөлмөлүү кылып жакшынакай кылып туруп, мына ушул жерге узунунан временка кылат окшойт, ошого фундаментти куюп коюптур. Анан кийин биз айтып аткан мына кухня экен. Кухнядан эшик калтырган экен. Эшиктен түп-түз мына ушул жакта временкага кирип келсеңиздер болот экен. Көрүңүздөр, үй бышкан кирпичтен курулган. Анан кийин могу фундаменттер да стандарт болуп бийик курулуп, подушкаларын айтайын тугандар. Подушкаларын калың эле кылып куюп коюптур. Айнектери мына ушундай жакшынак болгон пластик айнектен. Сейсмопоездардан бери. Мына ушул тегиштен көтөрүлүп келесиздер. Каласаңдар мына ушул жерде кичинекей навес кылып жаап койсоңдар болот экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Достор, бул жер прихожка, кирип келчү жай. Анан мына ушул жерди көрүп атасыздар. Заңгыраган мына ушул жер зал. Келиптир эле оң жака бурулган болсок, мына ушул жака. Охо, бул жер свет как жанат экен. А мына жерден жанат экен достор, караңыздар. Кеңири, алдылары мондой шестигранный болгон. Көрүп атасыздар, мынакей дивандар менен, ремонттор да өтө чоткий. Мына ушул жерге келсек, экинчи бөлмөгө, кухня. Кухня мебелдерден көрүп атасыздар, мына сагы. Өтө сонун планировкада салып турат, тоондар караңыздар. Холодильник жакшына калып ачып коюптур. Мына жаап коебуз азыр биз айтып аткан эмеге мына ушул жерден чыгасыздар. Эшигин алдына тартып коебуз. Мынакей, көрдүңүздөрбү достор? Эшикти ачасыздар, мына ушул жерге келечекте жакшынакай кылып, временка кылып салып койсоңдар, ушул жерден эле кухняга чыгасыздар, кайра кухняга кирип келсеңиздер болот экен. Көрдүңүздөр. Эми бул Актилекке суу келген, свет келген, газ келген. Кээ бир жерлеринде центральный канализацияга да уланган. Көрдүңүздөрбү туган? Өтө сонун экен. Так, экинчи бөлмө. Бул жер детский спальня, уул кыздарыңыздар чарчаганда ушул жака киргизип болуп коесуздар. Анан мына ушул жактагы өзү негизи спальнялердин бири. Азыр бул жакта баласынын көрпө төшөктөрү бар экен, ошого азыр култан экен. Ачпай эле коюлат деп ачпадык. Душту жакшы көргөн биздин агайынды достор үчүн мына ушул жерде бир катар жуунуп тармастар. Так, свет кайдан жанат экен мунун. Көрүп атасыздар, мынакей. Кыскасы бардыгы бар. Жуунганга жакшы экен. Свет кайдан жанганын билбедим достор. Мына ушундай жерден жанса керек. Анан бул жака кире турган болсо, бул дагы жакшы бир комнаталардын бири. Күн чыккандан баштап күн батканга чейин үйүңүздөргө мына ушундай болуп, жакшынакай болуп күн нуру тийип турат экен. Штордан көтөрүп мен нормально көрсөтүп коюп. Мынакей биз азыр көчөнүн боюнан эле мынакей барасадан түз эле мына ушул жакты көздөп кирип келдик. Жүрүңүздөр тугандар. Ремонт негизи өтө сонун болгон. Бул үй негизи жаңы эле салыныптыр, свежий экен. Мындай салганда, бул үйдүн салынганына көп болсо бир 4 жыл болуптур. Мага ушул жердеги жашаган ака айтты: "Балам, өзүбүз жашайбыз деп ушул үйдү салдык эле. Эми шартка байланыштуу сатып атабыз" дейт. Эми жашоо шарты ушундай экен достор, эми сатып атат экен өзүңүздөр көргөндөй эле. Анан мына ушул документти көрүп атасыздар. Документ тересинде вообще айып жок экен, зыңк экен. Сразу колду акчаны эстетип бересиз, колду коюп берет. Ушул кызык депти, ушинтип ала бересиздер. Достор, караңыздар. Үйдүн күн батыш тарабында да мына ушундай месталар бар, өзүңүздөр көргөндөй эле. Королор бардык жактары тосулган. Эми жүрүңүздөр. Тугандар,
Жақын күндөрдө Ош шаарында жашайт элем. Болгондо дагы золотой локация, сонун богатый адамдардын арасында жашайын десеңиз да, мынакей Ак Тілек районунда ушундай жакшынакай үй сатылып атат. Газ бу жерде жок десеңер, керек болсо мына ушул жерде газ дагы бар. Бул 7-көчө, этеги оңал жерге барат экен, тупик көчөлөрдүн бири экен. Ушул жерде алтын болгон кошуналар жашап атат экен, көрүп атасыздар туугандар. Видео силерге пайдалуу болсо жүрөктөрүңүздү кызартабыз. Сиздер Охо Кеч каналына катталыңыздар. Биз Кыргызстанда ушундай арзан, кыймылсыз мүлктөрдү биз гана силерге жарнамалык реклама алып берип турат. Кызмат болсо байланышка чыга бересиздер.